негизги эң көйгөйлүү маселе бул азыркы учурда билим берүү тармагында болуп жатат да. Мына республика боюнча бала бакчалар жетишпейт, мектептер жетишпейт. 30 окуучу окуй турган мектептерде 50ден окуучулар окуйт. Андан тышкары жогорку окуу жайларда да абдан көп кемчиликтер бар. Жогорку окуу жайлар ушунчалык көп биздин мамлекетте. Саны көп, сапаты жок да. Анан эми урматтуу министр, мектеп куруу бул сиздин милдетиңиз эмес. Сиздердин милдет ушул билим берүү, биздин келечек буунга жакшы тарбия берип, илимдүү, билимдүү адистерди чыгаруу. Андан тышкары биздин жана урматтуу Төлөнбек Шакирович агайыбыз абдан туура маселени айтты. Эгемендүүлүк алгандан бери эч кандай бизде өсүү болбоптур. Миллиондогон, миллиарддаган акчалар бөлүнүптүр да. Ошол эле учурда мен ушул бир топ акчалар алынганга байланыштуу менде суроо жаралат да. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети азыркы учурда Корея өлкөсүндө залогдо турат экен. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, улуттук макам бар биздин жогору окуу жай ошондой залогдо турса бул абдан өкүнүчтүү да. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, мен биринчи суроом. Бул боюнча маалыматты жазуу түрүндө берейинчи, себеби азыр поверхностная информация у меня есть. Анда ошо ректор менен жолугубойсунча бул талкуулайлы дегенбиз да. Мага бул абдан өкүнүчтүү болду да. Элмир Ракиевич, ушул чечимди мен сунушумду бүгүнкү чечимге киргизип койсоңуздар, биз маалымат алалы кагаз түрүндөчү. Жок, буну эмнеге министрде маалымат жок? Эгерде залогдо турган болсо, мен да таң калып атам. Азыр эле жооп берип койсо, залогдо же залогдо эмеспи? Муну чечимге кошобуз биз, залогдо. Мен кыскача эле барыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Бул 2011 жылдары, көп жыл мурун, ошол Корея мамлекетинен ошол университет аркылуу Исманкулов клиникасында бир кредит алынат да, жанагы жабдыктар үчүн. Анан ошол жабдыктарды алып, анан иштетет. Бирок өз учурунда кайра ошол Корея мамлекетине каражаттар убагында берилген эмес. Назира Сынташевна, бул абдан уят нерсе да, өкүнүчтүү нерсе. Мен ушул сунуш берет элем, ушул ким залогко коюп, ким кредит алган, ошол кредиттин багыты, эмне багыт менен кайсы натыйжада иштелген боюнча маалымат бериңиздер, анан тиешелүү ошол мезгилде жетекчилер сөзсүз жоопко тартылыш керек. Сот ошонун баарын териштирип атат да азыр. Андан тышкары жана урматтуу министр айтып кеттиңиз, бир окуучуга ысык тамак үчүн 7 сом бөлүнөт деген. 7 сомго бир кусок нан менен арзан жанагы грузинский чай бар да, бир стакан чай келет да. Туурабы? Ушул багытта да иштеш керек да. Бул жерде Минфиндин өкүлү барбы? Минфиндин өкүлү жооп берип койсоңуз, мен туура айтып атамбы? 7 сомго бир кусок бөлкөн нан менен эң арзан грузинский чай, бир стакан чай ичет окуучуларыбыз. Бул жерде эми ар бир физический лицого же өзүнчө сатып келсек, анда ошондой деп айтса болот. Эми 7 сомду көтөрүшүбүз керек да, урматтуу министр. Сиз да ушуга киргишип, жок дегенде бир 21 сом кылыш керек. Андан тышкары мына окуу, азыр мен түшүнүктүү эми бул боюнча иштеп атат экенсиздер. Андан тышкары мына окуу китептерди азыр мамлекет толук кандуу камсыз кыла албай жатабыз деп айтып атасыздар да. Эми дагы суроо жаралат. 7 класстын китебини окуучу окуп бүткөндөн кийин эмики жылы кайра ошо 7 класска келген окуучу окуй албайт экен да. Ошо бир 4-5 тамгасын алмаштырып, кайра башка китеп чыгарат экен да. Анан биздин ата-энелердин казынасыга мындай жеке ишкерлер кол салып аткан багытта баратат да. Буга кандай жооп бересиздер? Туурабы ушул?
Бул ошо туура эмес маалымат берип коюшту окшойт. Себеби ар бир окуу китеби 5 жылга эсептелинет да. Биздин ошо предметтик стандартыбыз 5 жылга ылайыкташтырылган, ошонун негизинде окуу китебибиз да 5 жыл колдонулат. Жо, могу шаарда кайрылып атпайбы. Биз 7-класста балам окуйт, эмки жылы 7-класска, 6-класстан кийинки балам өтөт. Бирок бул китептер жарабай жатат. Биз 600, 700, 800 сомдон сатып алып атабыз деп бул ата энелер кайрылып атат да. Мен факт менен айтып атам да. Сөз тактайбыз. Ушул боюнча тактап коюңуздар, анан биз ошол кайрылууну бизге берсеңиз жакшы болот эле да, биз жакшылап талдап чыгат элек. ишкерлерди колдойбуз же биз окуучуларды колдойбуз? Окуучуларды, албетте окуучуларды. Ушул боюнча да иш алып барсаңыздар, 5 жылга жарасанда 5 жыл толук кандуу окуса болот экен да. Андан тышкары мына кыргыз тил сабагыны, кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп биздин урматтуу төрагабыз Нурланбек Тургунбекович дагы бир топ көтөрдү. Ушул багытта кандай иштеп атасыздар? Министрлик тарабынан ошо кыргыз тилин өнүктүрүүгө өтө чоң басым жасап атабыз. Мен келгенден баштап эле ошо жарым жыл мурун ошо министрдин орун басары болуп келгенде ошо кыргыз тили сектору дагы мага баш ийген. Биз жаш тилчилер уюмун ачтык. Азыркы учурда ошо жаш тилчилер уюму аркылуу көптөгөн методикалык семинарларды өткөрүп атабыз мугалимдерге. Андан тышкары ошо жерлерге ошо китептерди басып берүүгө, спонсор донорлорду издеп ошолор менен биргеликте кыргызча китептерди мектептерге таратуу боюнча дагы иш-чараларды алып барып атабыз. Анан ошол кыргыз тилин сөзсүз өнүктүрөбүз. Эми кыргыз тилин өзүбүздүн тилди өнүктүрүшүбүз керек. Сиздер бала бакчадан башташыңыздар керек. Бүтүрүүчү жогорку бала бакчадагы биздин келечек муунга ошол жерден тарбия берип, кыргыз тилин сүйдүрүп, өнүктүрүп, керек болсо гимнди жаттатып, кыргыз тарыхын үйрөтүп, биздин тууду, желекти баардыгын сүйүндүрүшүбүз керек, сүйдүрүшүбүз керек. Келечек муундучу ошентип биз өнүктүрүшүбүз керек да. Анан мен акыркы суроом. Биз жакында эле Эндай уюму менен кесиптешим Айбек Алтынбекович, Кундуз Кошалиевич менен жолугушуп, биз үчөөбүз барып сүйлөшүп, Кудай буйруса март айынын башында биздин фракция Баткен областына барабыз. Азыр мына слайдта көрдүңүз өзүңүз, эң билим берүү тармагы бул төмөн Баткен областы экен да. Ошого сиз биз менен кошулуп барып келиңиз. Барып ошол жерде иш-чаралар жүргүзүп, ошол жерде гароно, районо тиешелүү жетекчилерге бир каттуу тапшырманы берип, ошо Баткен областыны билим берүү тармагыны жакшыртсак, жандантсак жакшы болот эле. Чоң рахмат.